Nadandык доорунда да таухид желегин көтөргөн Зайд ибн Амр: "Мен аны бейиште сыймыктануу менен басып баратканын көрдүм. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам". Бул каарманыбыздын тарыхы Араб жарым аралындагы надандык исламга чейинки жахилия доорунда болгон. Ал учурда арабтардын Ибрахим жана Исмаил пайгамбарлардан алган таухиди, жалгыз Кудайга сыйынуу дини жоголуп бүткөн эле. Арабтардын көпчүлүгү Аллахка шерик кошушуп, айкелдерге сыйына башташкан. Кээ бирлери таштан, жыгачтан Кудай жасашса, кээ бирлери ач калганда жей турган курмасынан Кудай жасашкан. Мына ушул өкүнүчтүү абалда Курайш уруусунан Зайд ибн Амр ибн Нуфайл аттуу бир адам чыгат. Бул киши арабтардын айкелдерге сыйынган абалына карап, бул ишти кабыл кыла албай, элине мындай деген: "Аллах койду жаратып, ага асмандан суу, жамгыр түшүрүп, ага жерден чөп чыгарса, анан аны силер Аллахтын атынан башка нерселердин аты менен мууздайсыңарбы?" Ибн Нуфайл түшүнүп жеткен таухиддин маанисин түшүнүү үчүн 4000 жыл артка кайтып, тарых саякатына чыгуубуз зарыл. Ошол заманда Араб жарым аралына Месопотамиядан бир киши келет. Тагыраагы Шумердин Ур шаарынан. Бул кишини Ибрахим дешчү. Ибрахим пайгамбар уулу Исмаил алейхиссалам экөө элдерди жалгыз Аллахка сыйынууга чакырышкан. Мына ошондон кийин арабтардын көпчүлүгү таухидти карманып калышкан. Арадан бир канча убакыт өтүп, ошол учурда Курайш уруусунан мурда Меккени башкарып турган Хузаа уруусунан Амр ибн Люхайл аль-Хузаи аттуу бир соодагер Шам шаарына барып, элдердин айкелдерге сыйынып жатышканын көрүп, алардан мунун себебин сураганда, алар: "Биз бул айкелдерге сыйынып, жамгыр сурасак жамгыр жаадырат, жардам сурасак жардам берет" деп жооп беришет. Амрга бул пикир жагып, алардан бир айкел сурап алат. Бул кылмышкер аны Меккеге алып келип, арабтарга айкелдерге сыйынууну жайылтып жиберет. Убакыттын өтүүсү менен арабтардын ар бир уруусунун өзүнүн айкелдери болуп, көпчүлүгү Аллахка шерик кошуп сыйынчу болуп калышат. Эгер сен арабтардын айкелдерге сыйынганын жактырбасаң, анда өзүңө суроо берип көр. Арабтар айкелдерине сыйынуу аркылуу Аллахка жакындашкандай, такыба салих адамдардын кабырына сыйынуу менен Аллахка жакындашабы? Сен байлыкты өзүңө Кудай кылып алган жоксуңбу? Жумуштагы жетекчиңен Кудайдан корккондой коркуп алган жоксуңбу? Демек, Аллахка жакындоо үчүн анын жалгыз өзүнө гана кулчулук кылуу керек. Зайд ибн Амр таухиддин маанисин өзү аябай жакшы түшүнгөн. Арабтарды айкелдерге сыйынуудан кайтарган, кыздарын тирүүлөй көмүү адаттарына да каршы чыккан. Кызын тирүүлөй көмүүнү каалаган арабтарга барып, аны өлтүрбө, анын тамак ашын мен мойнума алайын деп алып калчу. Андан кийин Зайд ибн Амр ааламды кыдырып, таухидти издөөгө чыгат. Шам шаарына барып, еврейлердин жана христиандардын динине көңүлү толбойт. Бирок еврейлердин бир аалымы менен христиандардын бир аалымы ага сен издеген таухид ал Ибрахимдин дини деп айтышат. Ошондо Зайд ибн Амр колдорун асманга көтөрүп: "О Аллах, мен Ибрахимдин дининде экениме сен өзүң күбө бол" деп айтат. Андан кийин Зайд Меккеге кайтып келип, Каабага жастанып отуруп, мындай деп кыйкырат: "О Курайштар, силерден бириңер да мендей болуп Ибрахимдин дининде эмессиңер". Андан кийин бул улуу инсан Аллахка кантип сыйынып, кантип намаз окууну билбей таңыркап туруп калат да ыйлактап мындай дейт: "О Аллах, эгер мен сага ибадат кылууну билгенимде, сага ибадат кылат элем, бирок мен аны билбеймин" деп Каабанын алдына саждага жыгылат. Күндөрдүн биринде Зайд ибн Амр Шам шаарында жүрсө, ал тууралуу угуп жүргөн христиандардын бир кечили келип,
Ага жакында араб шаарларынан Ибрахимдин уулу Исмаилдин урпактарынан пайгамбар чыгаарын айтат. Зайд ибн Амр пайгамбарды көрүп калайын деп Меккеге карай шашылып жөнөйт. Зайд ибн Амр Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга пайгамбар болгонго чейин жолугуп, ага да өзүнүн абалын айтып бергени өтө таң калыштуу. Палестиналык ардактуу алым Хафиз ибн Хаджар ал-Аскалани Фатх аль-Бари фи Шарх Сахих аль-Бухари аттуу кереметтүү эмгегинде Амр ибн Рабия айткан ажайып бир кабарды айткан. Мага Зайд ибн Амр мындай деди: албетте мен коомума каршы чыгып, Ибрахимди жана Исмаилди ээрчип, алар кимге кулчулук кылышса, мен да ошого кулчулук кылдым. Алар Каабага карап намаз окушчу экен. Мен Исмаил урпактарынан чыкчу пайгамбарды күтүп жатамын, бирок мен аны көрүп калуума көзүм жетпей турат. Мен ага ишенем, анын пайгамбар экенин тастыктаймын жана анын пайгамбар экенине күбөлүк беремин. Эгер сен көп жашап калсаң, анда ага менден салам айт. Амир айтат: мен мусулман болгонумда бул кабарды Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламга айтып бергенимде, ал анын саламына алик алып, ага дуба кылып, анан мындай деди: мен анын бейиште сыймыктануу менен басып баратканын көрдүм. Ошентип Зайд ибн Амр кайрадан Шам шаарына чыгат. Жолдо ага христиандардын бир кечили жолугуп, көптөн күткөн акыр замандын пайгамбары чыкканын айтат. Кубанычы койнуна батпай, күтүп жүргөн пайгамбарды көрүү үчүн Меккеге шашып жөнөйт. Зайд ибн Амр кубанганынан жолун арбыта албай келе жатканда жолдо бир кырсык болот. Жолдо ага каракчылар кол салышат. Шырылдап аккан канын көргөн Зайд ибн Амр ибн Нуфайл асманга карап дуба кылып, акыркы демин чыгарат. Бул дубанын таасири менен ислам үммөтүндөгү эң улуу инсандардын бири жарык дүйнөгө келген. Анын жер тарыхын жаңыдан сызууда орду зор. Ал дубанын сыры эмнеде? Пайгамбарлардан кийинки эң улуу инсандар деп эсептелген 10 адам кимдер? Ажнадайн согушунда атчан аскерлерди башкарган бул улуу баатырдын тарыхы кандай болгон? Кезектеги каарманыбыз